Корея Элдик Демократиялык Республикасынын куралдуу күчтөрү дүйнө мамлекеттери арасында салмагы оор десек жаңылышпайбыз. Өлкөдө 1948 жылы Ким Ир Сен баштаган Корея Элдик Демократиялык мамлекети түптөлгөндөн кийин куралдуу күчтөргө өтө чоң маани бурулган. Ошол убакта Советтер Союзунун түздөн-түз жардамы менен мамлекеттин армиясына түрдүү согуш техникаларын жана жоокерлердин согушка даярдыгына жардам берүүгө Москвадан окуучулар атайын тартылып турган. Азыркы күндө мамлекеттин армиясы мурдагыдан дагы мыкты куралдык күчкө ээ болуп, Америкага окшогон бир топ кубаттуу өлкөлөр менен тирешип келүүдө. Түндүк Кореянын куралдуу күчтөрү жер астында, жер үстүндө, аба мейкиндикте, ошондой эле дүйнөгө таанымал болгон ядролук бомбалары менен белгилүү. Айрым маалыматтарга таянсак, өлкө ичиндеги даяр турган аскерлердин саны 850 миңден баштап 1 миллион 200 миңге чейин жетет. Ошондой эле резервде турган жоокерлердин саны 4 миллионду түзөт. Ал эми согушка даяр болгон адамдардын саны жалпысынан 10 миллиондон ашат. Ар бир өлкөнүн кооптулук жараткан жагы бул аба мейкиндиги болуп саналат. Түндүк Корея бул жаатта Америкадан ашып түшпөсө дагы өзүнүн аба мейкиндигин коргой тургандай күчтөрү бар. Советтер Союзунун бул мамлекетке берилген МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 тик учактары 500-дүн тегерегинде экени айтылып жүрөт. Бирок алардын баары учат дегенден алыс болуш керек. Анткени алардын эскилиги жетип калган. Алардан сырткары модернизацияланган, башкача айтканда жаңыланган МиГ-23 50 дана, Су-25 36 дана, МиГ-29 35 дана тик учактар менен аба мейкиндигин коргоп келүүдө. Бул күчтөрдүн көпчүлүгү өлкөнүн түштүк тарабында, анткени Түштүк Корея менен душмандык мамилеси ушул күнгө чейин сакталып келген.